эле эң ардактуу кесиптердин улуусу, кесиптердин кандай десем баш аты болгон бул албетте мугалим кесиби эмеспи. Жакында гана мугалим коомдун көзгүсү деген кечээ эле Лейлекте ушундай чоң Баткен облустук сынак болуп өттү. Мына ошол сынактын катышуучу, өзгөчө катышуучу бул азыркы учурда заманбап болгон интернет тармагынан интернет жылдызын ээлеген катышуучубуз бар. Ошондой эле дал ушул сынактын уюштуруучулары дагы жолдо келатат. Буюрса, эгер Лейлектен жетишип келсе, бизге эфирге кошулат. Болбой калса, албетте биз ошол жеңүүчүсү менен эле маегибизди улантабыз. Кезек Самара Каримованын аткаруусундагы жан эрткен жагымдуу Жакшынын өзү жакшы деген чыгарма жаңырып баштады. Бизден алыстабаңыз. Бул чыгармадан кийин сиздер менен ачык микрофон программасында жолугушабыз. Сиздер тез эфирдесиздер. Тез эфирдебиз, Çayda şu çay caydan gök tamardı Camandın öpkün olan sökkün ardı Camınga ömür boyu kor bolgon çok Жақшыға бір жылмайын көткін арды Жақшын өзі жақшы жарқылдаған Шұңқарға бастырсаң да жұмыртқасын Қарғадан қарға шығар қарқылдаған Шұңқарға бастырсаң да Тұрмышта ач болуыз, өмірді бір бөлсін, бір толығыз. Бұлттан жарып шыққан, шағылғанда жашуға бір жарқ етіп жоқ болуыз. Бұлттан жарып шыққан, шағылғанда жашуға бір жарқ етіп жоқ болуыз. Жашуға bir жарқ етіп жоқ болуыз. Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Салам Баткен, студияда Улукбай Амирова жана кезекте ачык микрофон программасы. Биз бүгүн мугалим коомдун көзгүсү деп кечээ эле Баткен облусунун аймагында Лейлекте сонун сынак болуп өттү. Мына ошол сынакта интернет жылдызын ээлеген. Ошондой эле дагы бир башка номинацияны жеңип чыккан эжекебиз бар. Бул Баткен районуна караштуу Кара Булак айылындагы Закир Абдукеримов орто мектебинин башталгыч класстар окуу мектеби класстарынын окутуучусу, ошондой эле окуу бөлүмүнүн башчысы. Ушундай сонун эжекебиз отурат студиябызда. Бүүнса Келдибекова. Саламатсызбы Бүүнса? Саламатчылык. Кош келипсиз, куттуктайбыз жеңишиңиз менен. Азаматсыз, чын эле биз сизди аябай интернеттен дагы сизди мындай байкап турдук. Чын эле сиз аябай сонун формаларыңыз, өзүңүздүн катуу даярдансыз. Бул сынакка сиз кантип тандалып калдыңыз? Рахмат. Биринчиден сынак боюнча рахмат айтайын. Биринчи мугалимдик бул улуу кесип экен. Улуу кесип ушул ардагым урмат сага
жүрөм ар дайым. Түйшүк тартып, чарчасам да кыйналып, мугалимдик кесибимден танбайм деп ушул ырсаптар менен башталып кетип турат. Бул мугалим коомдук үлгүсү 2019 каруу сынакка биздин мектепке дагы ушундай жобо барды. Райондон Гүлнара Караева деген биздин метод кабинетинин директору бар. Ошол эжеке дагы сунуштап калды, өзүңүз катышып бериңиз деп. Анан катышайын деп катышып даярданып, анан кыйынчылыктын аркасынан ийгилик болот дегендей көп кичине кыйналдык, ары жүгүрдүк, бери жүгүрдүк. Анан мээнетибиз колго тийип бүгүн сүйүнүп отурам. Ушул убакыттан пайдаланып интернет жылдызы кылган менин жалпы Баткен аймагына, Баткен элине, ошондой эле Кара Булак айыл өкмөтүнө, жаштар уюмуна, туугандарга, баардык мени тааныган жана мени тааныбаса да добуш берген баардык көрөрмандарыма ушул эфирден чоң ыраазычылыгымды билдирем. Айрыкча мени өйдөдөйдүк, ылдыйда жүлүк болуп жүргөн, жанымда жан жөкөрүм болуп жүргөн бир туугандарыма, эжеме, ошондой эле мен мектепте иштеген коллективиме, Гүлнара Караевага чоң ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Баарына терең ыраазымын. Бүгүн сайым айтсаңыз, негизи эле сынак деген сынак өзү. Бул сынакты айтыш эле оңой, катышат экен деген. Анын аркасында аябай чоң түйшүк жаралат да. Өзгөчө ушул сынакка даярданып атканда эмнеге кыйналдыңыз? Сынак деген сынак экен, эми катышам деп болуптур деп макулдон бергенден кийин да менде өтө көп кыйынчылыктар болду, ой толгоолор болду. Эми Баткен районунун атынан чыккандан кийин ошол райондун атын коргой алат бекем деген менде бул жүрөгүмдө өтө түйшөлткөн суроолор жаралып атты. Эми атайын катышкандан кийин Баткендин атын чыгара алам бекен деген менде ушундай кыйынчылыктар болду. Көптөгөн изденүүлөр болду. Ушул конкурска катышам деген катышуунун аркасында мен көптөгөн изденүүчүлүк менен кайра мен дагы өзүмө көп керектүү нерселерди топтой алдым. Кайра окудуңуз, өстүңүз. Кайра окуп, кайра өсүп, кайрадан көп изденип отуруп, өзүмө дагы көп нерселерди алдым демекчимин. Азыр мен айткандай, биздин программабызга ушул сынакты уюштуруучулар дагы жолдо келатат дедим эле, келип калышты. Азыр аларды дагы студияга конокко чакырсам, кире берсеңиздер болот. Булар дагы мына ушул сынакты уюштуруп, аны өткөрүп, жумуштап, жолдон азыр эле электен келип калып саламатсызбы деп отуруңуз. Кош келипсиз. Мына ушундай жана эле биз өзүбүз убада кылгандай биздин программабызга сөзсүз уюштуруучулар келип кошулат дедик элек. Саламатсызбы дагы бир жолу, жана сиз алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, жана ушул сынакты уюштуруу жөнүндө дагы кимдер уюштурду, каерде, кантип уюштурду айтып бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Менин аты жөнүм Рахат Сулайманова. Республикалык мугалим илимий педагогикалык журналынын башкы редактору жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин педагогикалык факультетинин деканы болуп эмгектенем. Баткен облусунда уюштурулуп жаткан мугалим коомдун күзгүсү 2019 облустук сынагы бул мугалим илимий педагогикалык журналынын 5 жылдыгына карата уюштурулган республикалык конкурстун облустук туру болуп саналат. Республикалык сынак 2019 жылдын март айында Бишкек шаарында өткөрүлмөкчү. Жерлерде биз ар бир областтарда ушул сынактарды өткөрүп, алардын жеңүүчүлөрүнөн бир агай, бир эжейди тандап, анан облуска, республикага жолдомо беребиз. Аябай жакшы. Негизи Баткенде биринчи жолу өткөн. Баткенден баштапсыздар да. Жана мен баштадым дайым элечи. Айбек мырза да бизге келип кошулуп калды, менин коллегам. Кош келипсиз Баткенге. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу Салам радиосунун жалпы көрөрмандары, угармандары. Борборубуз Бишкек шаарынан силерге салам айтабыз. Өзү Баткен жергесинде мына 3-күнү коноктобуз. Исфана шаарында мугалим коомдун күзгүсү деген абдан бир сонун сынак өттү. Мен ушул алыскы областта болсо да ушундай бир өзгөсү мыкты сүйгөн мугалимдерди өзүм күбө болдум. Бул сынакты алып барып аябай жакшы өттү. Биринен бири өткөн мыкты таланттуулар экен. Мен баардыгын айтып коем. Эгерде силер мугалим болбосо точно силер Баткен эме областтык театрдын актрисасы болмоксуз. Негизи Айбек, сиз мугалимдер сынагын биринчи жолу алып барып атасызбы? Жок, мен Бишкектеги өткөн ошо сынактардын көбүнө өзүм катышып, эфирге тартып, мугалимдердин аябай көп болгондо.
өзгөчөлүгү эмнеде? Мына мен мисалы жөнөкөй эле бир нерсени мугалимдер эгер уюштурса, алар ушунчалык бир жан дүйнөсү менен берилип жасаган байкайм да. Кечээ сынакта эмне өзгөчөлүк байкадыңыз? Эми өзгөчөлүк мындай экен, ал жерде 10 катышуучу болду да. Ону мисалы үчүн ар башка баягы сабактын мугалимдери катары өзгөчө мыкты билет да, бирок сынактын талабы баарына бирдей. Сен чет тил мугалим, сен кыргыз тил мугалими деп өз багыты эмес, негизи талабы бирдей да. Ошо билим берүүдө дагы, балдарга билим берүүдө дагы өздөрүнүн бир жаңыча иш тажрыйбасын көргөзүү экен бул жерде. Анан өнөрлүү таланттуу мугалимдер, чындыгында эле кээ бир мугалимдердин баягы талант окумуш болуп, бири ыр жазат, бири ырдайт, экинчи комуш чертет, бирок алар баягы мектеп ичинде эле болбосо, райондук областтык деңгээлде чыкпайт экен да. Бул сынактын негизги максаты жобосуна ылайык ошондой дагы мугалимдердин алып чыгуу экен, өнөрлөрүн. Анан калыстар тобу тарабынан атайын суроо бар экен, 5 суроо. Анын ичинде ошо 5 суроонун бирөөсү быйылкы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган суроо экен, Жалаң Айтматовдун чыгармаларынан экен. Негизи баары бир сынакта жеңүүчү болот да. Кантип тандадыңыздар тандашта? Анан калыстардан кимдер болду, калыстар кантип тандалды дегенде коррупция болгон жокпу деп эле. Эмнеге эле күттү деп атам да, баткенде барганда. Негизи калыстар тобу бизде алдын ала аныкталбайт. Ошол күнү катышуучулар келгенден кийин атайын биз купуялыкты сактайбыз. Купуялыкты сактайбыз дагы, анан ошол күнү ошол саат башталардын алдында гана айтылып, калыстар тобу отургузулат ордуларына. Анан эми быйылкы калыстар тобунда эми мугалим илмий педагогикалык журналы уюштуруп жаткан конкурс болгондугуна байланыштуу калыстар тобунун төрайымдыгында мен өзүм болдум. Ал эми калыстар тобунун мүчөлөрү болсо Кыргыз Республикасынын эл мугалими, Гапыр Мадаминов, эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов агайыбыз болду. Бул эл сыйлаган, эл сыймыктанган мугалим бүгүнкү күндө. Ошондой эле Таластан, Оштон жана Нарын областынан атайын биздин координаторлорубуз келишкен. Таластан Эржан Асранов, Нарындан болсо Назгүл Ибраева деген, ал эми Оштон Зарипа Абдраимова. Калыстардагы башка жактан Лиликтен эмес, болушту, башка жактан болушту. Ошондой эле биздин калыстар тобунда дагы 2016-жылкы мугалим коомдун күзгүсү сынагынын 3-орун жеңүүчүсү, силердин Баткен шаарынын мугалими ким эле? Диванаев Алтынбек дагы калыстар тобунда болду. Мына ушундай. Бул канча жылдан бери өткөрүп келатат сынак? Сынак 2014-жылда башталган, жылдын мыкты мугалими деген аталыш менен, бирок 2016-жылдан баштап мугалимдин коомдун күзгүсү деген аталышта өткөрүлүп келип жатат. Бул 7 дубандын мугалимдери катышат, республикада ат салышат. 2016-18 жылдары республикада гана Бишкек шаарында өткөрүлдү. Ал эми биз быйыл 19-жылы ошо мугалим журналынын 5 жылдыгы өткөрүлөт. Ошого байланыштуу жерлеринен мугалимдердин сынагын өткөрүп, тандап, анан мыкты деген ага эжелерди республикага алып чыгуу болуп жатат да. Жакшы, мисалы уюштуруучу катары сиз, ал эми катышуучу катары биз азыр Бүнсө жеке мына интернет жылдызын дагы жеңип алыптыр. Анан сизге бул сынак эмне берди өзүңүз үчүн жеке? Негизи эле мындай сынактар керекпи мугалимдерге? Анан бул сабактан алаксыздабы экен же тескерисинче сиздерге кандайдыр бир Бүнсөга эме берип коеюнбу? Дем берип коеюнбу? Негизи эле булар ошо катышуучуларчы интернетке баардыгы эле добуш берет да. Бирок мындайда буларга айтылган жок да, кайсы убакта, канчада токтойт депчи. Муну уюштуруучулар өзү эле билет экен да. Негизи эле жалпы жонунан 5000 бирдеке жалпы жонунан добуш берилиптир мугалимдер үчүнчү. Бирок ошонун ичинен эң көп топтогон бул Бүгүн Сайым экен. Бул өзү да билген жок. Өзү сахнада шок болуп калды да. Баары эле аякта толкунданып турса эле интернет жылдызы деп Бүгүн Сайымды эметип калса, бул киши өзү билген жок. Кээ бирөө баягы билип алып, алдын ала эметет го, сөз билген жок. Мен да кошумчалап койсом, ушу Бүгүн Сайым бир эле интернет жылдызы эмес, таланттуу мугалим деген 3-чү
даражадагы дипломго сыйлыкка ээ болду. Бул байгелүү орун, ошондуктан кош байгеге ээ болуп жатат. Абдан мыкты экен. Калганда бизде эле байге болсо, бул 2 байгеге. Ушундай да биздин Баткен. Өрүзаны Баткендин кыздары Баткендин кыздары. Анан бул деген Карабулактагы Айгүлгүлдүн мекенинде Айгүлгүлдүн сакчылары да ушул мугалимде. Бул Айгүлгүлүн кол менен жасап барып, анан сахнада ырдабадыбы. Бул Баткендин Айгүлгүлүн сакталаштырды. Ошол жерде да Айгүлгүлдү дагы эме кылып кеттим. Ошол өзүңүз үчүн эмне алдыңыз? Мен бул конкурс аркылуу көптөгөн өзүмө маалыматтар топтой алдым. Мугалимдик кесибимди андан дагы жакшы Сүйүп баштадыңызбы? Мен эч башка кесипке алмаштырбаймын. Ошо мугалим болуп, ошо мугалимдик кесипти тандаганыма өтө ыраазы болдум да. Ошо сахнадан эле чыккандан баштап бизди баягында подиумдарда бастырып, ушунчалык бизге уюштуруу иши абдан жакшы уюштурулган, айрыкча ушул мугалим илимий педагогикалык журналдын жамаатына, ошондой эле мына азыр эжеге Сулайманова Рахат Токтогуловна эжеге чоң терең ыраазычылык билдиргибиз келет. Сахнада дагы ыраазычылык билдирип аттык, бирок ушул жерде дагы гүл берип, биздин экинчи апабыз болуп калдыңыз деп да. Азыркы мезгилде, азыркы учурда мугалимдин мисалы авторитетин да эмеси кичине. Бул журналга негизи жазылганбы? Жазылган, биздин мектепте жазылган. Бул журналдан эмнелерди аласыздар өзүңүздөргө жана? Керектүү нерселерди алабыз. Мектепте биздин китепканада ар дайым мугалим журналын алып келип, китепканачыбыз Ергешова Барак эжеге иштейт. Ар бир саныны чыккан сайын бизге алып келип, өзгөртүксүз бизге көрсөтүп турат. Биз кезектешип окуп чыгабыз. Көптөгөн мугалимдер жөнүндө маалыматтар, керек болсо сабактардын иштелмелерге чейин биз таанышып турабыз да. Бул мугалим журналы өттү биз үчүн, мугалимдер үчүн айрыкча чоң пайда алып келди да. Биз күткөнүбүз ушундай болушунчу, ошо сахнага чыгып, дагы мугалимдердин аброюна дагы да болсо кошумча болду да. Сахнанын артына Айбек байкесир ыйкып турду, гүл чыкканда. Мугалим калкы дайым сабакта шашып жүрөбүз, жолдо дагы эмеде шашып жүрөт экенбиз. Подиумга чыкканда биз үчүн кичине кыйыныраагы. Асфальткабызды түздүп, баягындай түз болуп басып, жыймыйып басып, ошону бир күн өзүңүздөрдүн аягы сезип калган. Аягы сезип как будто баягы сахнага чыкканда биз модага чыгып аткан сыяктуу элестетип кеттик өзүбүздү. Ошо сахнада Жылдыз сезип кетти. Демек сиз мисалы бул конкурсту мындай жардам алдыңызбы? Эгер мектепте, демек сиз кандайдыр бир окуучулар арасында сынак уюштурсаңыз, ошондо бир нерселерди алдыңызбы өзүңүзгө? Уюштура аласызбы ошондо мектепте окуучулар? Биринчи окуучулардан баштап анан мугалим коллективин дагы баштаса болот экен мектепте. Ошо мугалимдерден баштасамбы деген ой болуп атат. Ошо бир эле сахнада, бир эле мына жерде эмес, ушундай мектептин арасында, мектептер аралык, айыл өкмөттөрдүн арасында да ушундай конкурстарды көп уюштурсак, ушунчалык жакшы болот экен. Мугалимдерге дем берет экен. Изденет экенсиң анын аркасынан, өзүңдүн кесибиңе болгондагы дагы сүйүүң күчөйт экен. Ошол чоң терең ыраазычылык билдирем. Рахмат, Рахаттай. Мен ушу шарттан пайдаланып, эгер мүмкүнчүлүк болсо, Баткен облусунун Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Баткен облусунда өкүлчүлүгүнө, Баткен облусундагы билим берүү усулдук борборуна, профсоюздук комитетине, Лейлик районунун ошо билим берүү бөлүмүнүн башчылыгына дагы терең ыраазычылыкты билдире кетебиз. Анткени мына ушул жетекчилер, мына ушул инсандар бизге абдан чоң колдоо көрсөтүштү. Анан ошону менен биргеликте ушул Баткен областындагы сынакты уюштурууда, облустук сынакты уюштурууда мугалим илимий педагогикалык журналынын Баткен облусундагы координатору, атайын координаторубуз бар, Жеңишбек Абдиназаров деген мыкты мугалим. Мына ошол мугалимге дагы биз өзүбүздүн координаторубузга терең ыраазычылыкты билдиребиз. Анткени сынак өтө жогорку деңгээлде өткөрүлдү, республикалык деңгээлде да өткөрүлдү десек жаңылышпайбыз. Ар бир уюштурулган иш-чара, ар бир уюштурулган ошол конкурска байланыштуу иштердин баардыгы өтө жогорку деңгээлде даярдалган, сыйлыктары дагы абдан жакшы болгон. Анан сыйлыктарды ким аркылуу
демөөрчүлөр болду. демөөрчүлөр дагы болгон экен, маалыматтык колдоо дагы болуп жатат. Мына өзүңүздөр Салам радиосу дагы, Баткен ТВ, Салам Хотбелим, радиосунда кайра айтып аттык. Биринчи намыстык менен күтүп атышты. ушундай бир маалыматтык колдоо жагынан дагы абдан жакшы колдоо көрсөтүлдү да. Билим берүү башкармалыгы, ошолор негизи эле ошо Лелик району, Баткен районунда профсоюз уюму бир да ишкана кылбаптыр да. Керек болсо сулуулук салонуна келип, мына булардын чачтарын жасап, макияждарын жасап, жеңиштен аябай экен ал дагы. Ошо бири-бирин колдоп, баардыгы зерттелип келип жасап, сахнага ылайыкташтырып, чач жасалганыбызды, бет жасалганыбызды оңдоп, şu подиумда айтып, ол сахнага бир башкача элестетип чыктык да. Бизди абдан кубандырды да, ушу мугалимдерге ушунчалык колдоо көрсөткөнү бизге абдан кубандырды, коомчулуктун колдоо көрсөткөндүгү. Анан бул нерсени биз баса белгилешибиз керек. Мугалимин колдогон элдин келечеги кең болот да. Билимдүү. Жакшы, бул сынак эми эстафета катары кайсыл облусту өткөрүлөт эми? Бул сынак эстафета катары көрүштү. Талас облусуна өткөрүлдү. Талас облусунун координатору, биз жана башта белгилебедикпи? Ар бир облустун координаторлору келди депчи. Нарындан, Оштон, Таластан координаторлор келди. Талас облусуна өткөрүлдү. Анткени Айтматовдун 90 жылдыгына дагы байланыштуу болуп жатат. Талас облусунда өткөрүлсө, бул бир атайын бир жакшы жөрөлгө дегендей ой менен дагы Таласка өткөрүп жатабыз. Эржан Асранов биздин координатор өзү кабылды. Андан кийин Назгүл Ильязовна Ибраева Нарын, Ош областы, анын республика 2009-жылы республика ысык көл аймагы өткөрүшөт. Бул сынакка көп катышып, көзү мөлдөп, маалыматты колдоо берчүбүз, ЛТР депчи. Анан жылда ошо Баткенден барганда, Өрүсарда байгелүү орундарды алышат. Жылда алышат. Баткендин мугалимдери чындын айтканда, Өрүсар Баткенден жылда эң сонун. Анан дагы бир баса белгилөөчү нерсе, ушул облустук тур болсо дагы өтө олуттуу мамиле жасап, ЛТР телеканалынын жылдызы, башкы продюсери, Таңкы каналдын алып баруучусу, жылдыз Айбек Асанбек өзү келип алып барып, ушул иш-чаранын көркүнө кошуп ушунчалык ачып кетти. Баткенди сүйөт. Алыска карабастан ошо алыстан келген координаторлорубузга дагы чоң рахмат айтып коюшубуз керек. Негизи өзү Кыргызстан Баткенден башталганын билесизби? Билебиз. Ошон үчүн да абдан жакшы. Аябай жакшы. Демек, журналга жазылуулар кайсы айдан башталат сиздерге? Мисалы, жалаң эле мугалимдер үчүнбү же мисалы жөнөкөй эле ата-энелер, балдар үчүн да бир нерсе алалы? Бул журналдын ичинен мен деле кызыгып калдым, азыр айтып атсаңыз. Журнал бул атайын мугалимге арналган, мугалимди кесипке арналган жападан жалгыз журнал деп айтсак жаңылбайбыз. Бул түстүү чыгарылган журнал. Баасы 200 сом. Бир жылда 4 жолу чыгарылат, квартал сайын. Башкы бетинде Кыргыз Республикасынын эл мугалимдери, мугалимдик кесипте эмгектенген дарыгерлер, баатырлар, эмгек сиңирген мугалимдерлер чыкса, ал эми аяккы бетинде болсо ошол мен мугалиммин деген жаш мугалимдер, алдыңкы жаш мугалимдер чыгат. Көбүнчөсү тажрыйбасы менен бөлүшөт. Анан ичинде ошол мугалимдик кесипке керектүү баардык маалыматтар, кеңештер, сунуштар, алдыңкы тажрыйбалар, иш тажрыйбалар, аналитикалык материалдар, анан эң көбү ошол мугалимдер, мыкты мугалимдер, тажрыйбалуу мугалимдер иштеп чыккан иштелмелер, сабактын иштелмелери камтылат. Мугалимдер үчүн бул аябай чоң методикалык жардам. Анан түстүү чыгарылат да, түстүү чыгарылат. Эмне үчүн түстүү? Анткени көбүнчө эле түстүү журналдар глянцевый деп коебуз, орусча глянцевый журналдарда мындай жылдыздар, шоу чөйрөсүнүн жылдыздары, бизнесмендер, чоң саясатчылар чыга берет да. Эмне үчүн мугалимдер чыкпаш керек? Ошолорду ким чыгарды? Ошол мыктыларды ким мыкты кылып чыгарып атат? Көмүскөдө турган мугалимдердин эмгеги бааланбай калып атат. Ошон үчүн мугалимдерге биз түстүү кылып, жаркын кылып, мына өздөрү жанагы азыр Бүбүниса айтып аткандай, өздөрүн жылдыз кылып подиумга чыгарып, ушундай бир кесибин ого өтөр сүйүп, ого өтөр кесибине берилип, экинчи мектептен кеткис болуп кала тургандай деңгээлге чейин жеткирип атабыз.
Айтырсыз да ушинтип басып кеч барып тамактан жегибиз келбей Ооба, пожалуйста. Эртең менен туруп алып Эми бул алган энергияңыз менен кыйла көбүнө жуктуруңуз бул позитивди. Азыр биздин эфирибиз дагы убакыт соңуна чыгып барат. Азыр биз Эркин микрофон ар бириңиздерге. жеңүүчүлөр тууралуу бир маалымат берип коюшубуз керек. Ооба, эркин микрофон айтып кетсеңиз болот. Жалпы 10 мугалим ат салышты. Облус боюнча баш байгеден 2 бир агай бир эжеге баш байге берилди. Булар Сейдали уулу Улукбек Лейлик районундагы Батыров орто мектебинин орус тили жана адабияты мугалими, анан Жалилова Гүлзат Сардарбаевна Баткен шаарындагы Кызыл жол орто мектебине кыргыз тили адабияты мугалими. Биринчи орун, экинчи орун бир мугалим бирден мугалимге берилди. Булар биринчи орун Абдиева Гүлзат Юсупбаевна Лейлик району Казыев орто мектебинин математика жана информатика мугалими. Экинчи орун болсо Абдыканова Ташмама Каразаковна Лейлик районундагы Баетов орто мектебинин мугалими. Үчүнчү орун эки мугалимге айгарылды. Булар бир агай бир эже. Далиев Элдор Бактиорович Лейлик районундагы Исфана орто мектебинин тарых жана кругозор мугалими. Ошондой эле Келдибекова Бүбүниса мына жаныбызда отурат Баткен району Абдукаримов орто мектебинин башталгыч классынын мугалими. Ошондой эле интернет жылдызы байгесин дагы Бүбүниса багындырып кетти. Мындан тышкары ошо Ысык көлгө жолдомо, жайкы мектепке жолдомо алды. Окуучу күткөн мугалим деген жайкы мектеп болот. Республикалык экинчи мектеп ошол Кылычев Замир Ороз Маматович алды. Мындан тышкары Ысманова Жумагүл, Жумабаева Манзура, Айдарова Мээримдер дагы кызыктыруучу сыйлыктарга, ошондой эле атайын компьютердик курстарга бекер окуудан өтүүгө сертификаттарды тапшырылды. Абдан көп сыйлыктар болду, жакшы грамоталар болду, ыраазычылык каттар болду. Биз ыраазычылык билдиребиз. Эң сонун деңгээлде конкурс өттү. Жалпы Баткен элине, жалпы Баткендин билим берүү системасына, мугалимдерине ийгилик кааламакчыбыз. Жетекчилерге дагы чоң рахмат. Ар дайым ушинтип мугалимдерди колдосоңуздар, ошол Баткен аймагынын келечегин түптүүгө өзүңүздөрдүн дагы мындан дагы зор салымыңыздарды кошмоксуздар деп айтмакчыбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Уйнуса, сизде да эркин микрофон. Мугалим бол коомдун күзгүсү деп бекеринен айтылбайт. Окуучунун билим тарбиясы мугалимдин сабагынан башталат эмеспи? Мугалим күнү түнү жадабаган эмгегинен улам окуучунун сабатын ачып, дүйнөгө көз карашын өстүрүп, баланы жашоого, адептүү жүрүш турушка, адемгерчиликке, улуу таланттардын жаралышына жол таап, шола чачкан бул мугалим. Балага бир үзүм билим берүү үчүн дагы мугалимдин деңиздей билими керек экен. Ошол бир үзүм билим үчүн мугалимдин көп жылдык изденген чымырканган эмгеги керек. Урматтуу журтума жугумдуу болгон, калкыма кадырлуу болгон, эртеңки күнгө өмүрүн сарп кылган ардактуу мугалимдер сөз тизмегин чебер иреттеп, көл толкунундай сабалап, ой менен сөзү тең салмактап, улуу асыл эмгектерин элге арнаган кесиптештер. Кыргыз элинин байыртан бери басып өткөн татаал, жооптуу жолуна, улуу муундардын өмүрүнө, эрдиктерине баа берип таазим этебиз. Ошол убакыттан дагы пайдаланып, мен жалпы дагы мугалимдерге айтып кетерим, баардыгыбыз ушул кесибибизди сүйүп, ушул балдарга берген билимибиздин артынан өзүбүз амынтип ушундай коомчулуктагы бизди белгилеп кетип отурат. Жалпы жумурай журтума дагы терең ыраазычылыкты билдирем. Ушундай конкурстарды уюштурган уюштуруучуларга, колдоочуларга баардыгына ыраазычылык айтып, терең рахмат айткым келип турат. Ушу интернет жылдызы болгонума дагы өзүм дагы Айбек ака айткандай сахнада туруп сюрприз болду мен үчүн. Биз буга чейин интернетте караган жокпуз, өзүбүзчө эле басып, туруп, үйрөнүп, баягындай репетиция кылып жүргөнбүз да. Мен үчүн өтө эсте каларлык күн болду. Чоң рахмат. Рахмат. Айбек мырза. Рахмат. Мен кошумчалайын, чындыгында эле Үрүкзарлы Баткен жери кандай гана салкарлар чыккан. Ошол жерде ар бир мугалим ошо башка эмес, ушу Баткенден чыккан залкарларды даңазалашты. Исхак Разаков, атабыздан тартып Тургунбай Сыдыков, Саламат Садыков, Апаз Жайнаков, Хабибилла Азиреткулу негизи эле айта берсе, бул мына ушундай куттуу жерден кандай гана залкарлар чыккан. Сөзсүз ар бир мугалимдин экинчиси бүгүнкү күндө ушу балдарды тарбиялоодо, ушундай улуу инсандыкка дагы тарбиялап, алардын эмгектерин элине
жасаган иштери мени да тааныштырат экен. Ошондуктан өзү аркылуу баткен жеринде мына ошол мугалимдердин сынагы башталып ушул жерде баардыгы активдүү катышканына мен абдан кубанычтамын. Кандай учур болбосун келсек да ошо Салам радиосу эшигин тосуп, кандай иш чара болбосун дайыма маалыматтык колдоо жагынан көрсөтүп турат. Үйүңөр дагы угула берсин далайга. Ушул жердеги жамаатка да ийгилик каалайм, улук бесикке да ийгилик каалайм. Анан Кудай бурса ушул мугалимдер сынагын көрүп туруп, келечекте мыкты деген дагы алдыда көптөгөн мугалимдер бар экен да, баягы күйүп жанган, жүрөгүндө оту бар. Алдыда баягы мен балдарды гана окуталам, балдарды гана тарбиялайм, балдарга гана билим берем деген ушундай мугалим бар экен. Ошондон дагы жол баткен элине салам айтабыз. Дайыма сиздер менен жакшы күндө, жакшы учурда жолугушпуздар. Чоң рахмат. Мен дагы ушул учурдан пайдаланып Салам радиосуна да терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Бүгүн дагы эле эми чыга элек, ал чарчаганыбыз, кокусунан сунук кылып түз эфирге чакырганда өзүмдү да башкача сезип кеттим да. Чын эле мен түз эфирге барып эми беремби депчи. Ошол Жылдыз болсо эми мындан кийин. Низ баткен болосун. Салам радиосу үйүңүздөр эч качан өчпөй бийиктеп, дүйнө жүзүнө чейин жетсин демекчимин. Чоң рахмат сиздерге дагы ушундай жагымдуу маек кылып бергениңиздерге, кызыктуу ийгилик. Сапарга чыгып атасыздар. Ак жол сиздерге, ийгилик каалашабыз. Жандап эсен аман Сиздерге дагы мына 7 ноябрда өткөн майрамыңыздар менен биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дайым эле ар бир күнүңүздөр майрам болсун. Ар бир биздин кыргызстандыктарга, баткендиктерге майрам тартуулаган мыкты радио каналы болуп жүрө бериңиздер. Рахмат, жакшы жаңылыктар менен кезигели. Студияда мен Улукбай Мира болдум. Кайрадан эфир амандашканча, баса айта кетчү нерсе ушул сынакта ырдаган Бүйүнүса Келдибекова эжекебиздин Апаке деген чыгармасы Салам радиосунан жаңырат. Бизден алыстабаңыздар. Саламыңыз түз болсун.